Бүгүn 16 май 2021 жыл Жайыл ата коомуна жана ошондой эле Жайыл Баатырдын музейине Казакстан Республикасынан Улиханов атындагы тарых жана этнология институтунун башкы кызматкери, тарыхый илимдердин доктору экен профессор Ахмат Токтобай байкебиз келип, бөтөнчө Жайыл Баатырдын кайсы жерде согушу болгон, Жайыл Баатыр ким болгон, тарыхы жөнүндө маалымат алайын деп атайы Кыргыз Республикасынын жана тарых илимдеринин уруксаты менен бизге келип отурат. Азыр билесиздер, чек ара жабылган, атайы самолет менен учуп келип, ушул биздин тарых менен таанышам деп келип отурат. Биз жанатан бери баарлашып, тарых жөнүндө сүйлөштүк. Жайыл ата коомунун аксакалы Сыдыков Ашмал аксакалдар тарых жөнүндө айтып берди. Жана ошондой эле кичине тарых жөнүндө көбүрөөк маалымат алдык, баарлашып, анан бул бизге келген конокту дайыма кур чыгарбайбыз. Бөтөнчө тарых боюнча изилдеп жаткандыктан кийин биз байкенин дагы эмгегин баалап, кур чыгарбай Жайыл ата коомунун грамотасы менен сыйлап коюуну туура көрдүк. Жайыл ата коомунун кайрылуулук Темиржан эне аялдардын канатынын ардак грамотасы менен Улиханов атындагы тарых жана этнология институтунун башкы кызматкери, тарыхый илимдеринин доктору профессор Ахмат Токтобай кыргыз-казак тарыхын жана Жайыл Баатырдын, Абылай хандын калмактарды кыргыз жергесинен болгон согуштагы көрсөткөн эрдиктерин даңазоолоого кошкон салымы үчүн сыйлап жатабыз. Рахмат. Куттуу болсун. Бул дагы биздин болгон кичине сый урматыбыз сизге. Аста болсо көптөгөрүңүз, кабыл алып коюңуз. Әрине мынау биздин казак кыргыз бир тууган дейт. Казак пен кыргыздын тарыхы соноо көнө түркү каганатынан, гундардан, сактардан баштап алады. Енді осы біздің мыңдаған жылдардагы достук карым-катнаштарыбыз, байланыштарыбыз ары карай жалгасын табат деп эсептейм. Сондуктан да сиздерден осы алган марапат өтө кубанычтуу. Ары карай да осы такырыпты мен зерттеп, өздөрүңүзгө осы үнөмө жазган макалалар, китаптар жиберип отурам. Рахмат. Жана ошондой эле бизде музейге келген сын ой пикирлер бар. Орусча айтканда книга отзывов деп коет бул эме. Ушул жерге дагы өзүнүн кол жазмасын, каалоосун калтырып кетип отурат. Сизге чоң рахмат. Ушул ата бабаларыбыздын багы кетирген күнөөлөрү болсо кечирсин. Ушул эрдиктерди даңазалайлык. Азыркы учурда мына көк алаңдуу учурда дагы бизге келип кайрат айтып атасыз. Сизге да рахмат. Эки элдин ортосунда ынтымак болсун, достчулук болсун. Казак, кыргыз бир тууган. Биз дагы чектеш жашагандан кийин ынтымактуу жашайбыз. Бар болуңуздар. Бизден Кыргызстандан ысык салам айта барыңыздар. Сиздер дагы биздеги жакшы тарыхтарды, маалыматтарды чагылдырып дагы турганыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдирип кетем. Көп рахмет. Рахмет. Мына биздин Бишкек шаарында Гамсубонун жоопту катчысынын бирлигинде да ушул Жакшынага Жайыл Баатырдын музейинин директори жанагы биздин казак боордоштон турган элибиз келип отурат. Аллага шүгүр, ушу жакшы Жакшынага ушул иш-чара болду. Биз абдан кубанычтабыз. Сиздерге чоң миң мерте рахмат. Жакшы калыңыздар.